Ош облусунда кара алтындын баасы 7 сом 30 тыйындан ашпашы керек. Бул монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин чыгарганын аркы. Бул тууралуу көмүр сатуучуларга жеринен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кол койбой дейт, мен кол койбойм деп. Таныштырып атат сизди. Мына баа коюлду экен мындай деп сизгечи. Мен 7ден берем. Жакшы экен. Шуга чейин. 8ден төгүп ташап кете берем. Ош облусунун аймагында көмүрдүн чекене баасын туруктуу кармоо максатында атайын рейд уюштурулду. Ага президенттин Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, тиешелүү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан буйрук чыкты. Ал буйрукта тиешелүү мамлекеттик органдар кирди. Максат ушу элге арзан көмүр сатуу. Эми бизге маалыматтар келген, ошон үчүн биз азыр комиссия атайын биз чыктык. Ошол 8 сомдон сатылып атат деген маалыматтар келип атат. 9 сомго чейин сатылып атат деген. Ош облусунда мамлекеттик социалдык 61 көмүр база уюштурулган. Анын максаты элге арзан көмүр таратуу. Анда көмүрдүн баасы 5 сомдон коюлган. Бизде Шаркы айыл өкмөтүндө 3 жерде ушундай социалдык база уюштурулган. Ал жерде мына 5 сомдон элге аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушундай шарттар түзүлүп, 5 сомдон ашырбай 5 сомдон сатылып атат. Мына азыркы учурда мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына тыынын кесилишинин жанында, мына Россия заправканын жанында 700 тоннадан ашуун мына көмүр түшкөн бүгүнкү күндө. Азыр мына ээлеп, жакшынакай кылып эртеңден баштап ошо 5 сомдон сата баштайт. Адистердин айтымында мындай рейдтер байма-бай уюштурулуп турат. Эгер көмүрдө коюлган бирдиктүү суммадан ашык саткан сатуучуларга айып пул салынат. Ошо монополия каршы жөнгө салуу кызматынын Ош облустук бөлүмү тарабынан 2023 жылдын 25 октябрында Ош облусунун аймагында көмүрдүн чекене бааларынын максималдуу деңгээли белгиленген. Ал мисал алсак, ушул Кара Суу районунда максималдуу деңгээли бул 7 сом 30 тыйындан ашпаш керек да, 1 килограмм. Эгерде ошол биз койгон баадан, чектик баадан ашып сатса, анда укук бузуулар кодексине жараша ошол штрафтар каралган да. Ал жеке жактарга бул 3000 сом, ал эми юридикалык жактарга 13000 сом. Эскерте кетсек, Кара Суу районундагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам иретинде 2 сомдон көмүр берилет. Айрым айыл өкмөттөр мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга аз да болсо көмүр таратууну карап жатканын билдиришти. Чынарбек Алипбеков, Азам Бузриков, УТРК Ош.